Операторша тарелкага салып же, тарелкага салып же дейт. Зачем? Мына казан менен эле жейм. Лишний раз посуда жууп, анан кашык менен же дейт. Чөмүч менен эле жейм отуруп. Бу кайсы күн? Көчө лагман жедик. Көчө лагман жедикпи? Бүгүн бул субботанын кесмеси. Көргөзөйүнбү? Плюс койгула көргөзөм тамагын. Ошентип жейбейт, правильно. Эркекпиз да биз. То тиги посуда деле бар, тарелкалар. Өлө сонун красивый кензо, анан японский тим эле сон. Ысык мына кесме. Ой, бисмилла деп. Рахмат. Ой, Лира же, рахмат за розы. Розы алсам эле жырап калам да тим эле. Шанель жыттагансыздай. Оң кол менен жеп атам, айтасың. Рахмат, Руслан. Дивандан бүт бар жазып атпайбы? Комментарийдечи. Айке, Кыргызстан тамагын сагынасың дейт. Аме окуй. Кесме, лагман, манты, плов, борщ, курдак. Анан дагы эмне жасады эле багында? Беш бармак эмес, эмне эле? Квадратный тесточу. Ой, табылды. Ой, рахмат. Тиги эмне эле? Челме беле, чалма беле. Унутуп да калдым. Saat 1'den 16 müddette. Tahmindaydı. Birden hayır bilin. Kamera minete çıkırık bana. Hazır. Hazır kaldı. Buna. Görün atav. Birden 16 müddet. Kazan tamam ısık bolup turбайбы деп. Өлө ысык. Не отур? Английский кино отур. Не понятно. Аш болсун дейт. Замир, рахмат. Койдун эти. Яппари ток нети. Диетический, да. Койдун этине жетпейт. Көрөсөйбү? Iya. Койдун эти ак этти. Майда кесип салган тура. Мына дамы чыкпайт да койдун этин жебесеңчи. Шорпонун дамы чыкпайт. Чочконун этин жейсиңби дейт. Мели сен жейсиң го дейм, Чочконун этин кантип жейсиң? Вообще жебейбиз чочконун этин. Жесем эмне болот? Мүйүз чыгабы? Iya. Же тиштерим түшүп калабы, же кыргыз тилин унутуп каламбы? Жазып койчу, Мелис. Очки өзү ушундай узкийби или камерадан ошентип көрсөтүп жатабы? Узкий. Кашык бар мына.
кашык менен жеген мынтип жейинби? Мынтип буну салып анан кашык менен мынтип жейинби? Кайсысы туура болот? Нанды кантип жейм? Мына кашык бар. Эме кызыл дереводан жасалган. Жеп жеңил. Мынтип жей деп аткан го деме. Мына кашыкты да булгап салдым. Кесе бар. Вот Руслан да. Сен биринчи кирдиңби? Мен şu айттым, эй, казан менен эле жей берейин. Кесе месеге салып. Тиги кашыкты эме булгабайын деп айткам, Руслан. Булар көрдүңбү? Жаңы кишилер кирип алып, кесе жокпу, анан кашык жокпу, анан муруш жокпу, анан калемпир жокпу, анан эмне жеп атасың, анан чочко жеп атасың. Эми тамаша да. Ошондой эле болуп атпайбы? Жей бериңиз ошол. Жастай. Конечно, неохота же. Конок жок да. Конок келсе, уялып, тартынып, мынтип кичине-кичинеден жейт элем да, туурабы? Анан өзүм жаңы отуруп, анан силерди. Уже 1,5 миң лайк басып бериңер. Тиги балдар билим жөнүндө көп видео салдым, көрдүңөрбү? Оозуңузду үчүн жакшы кесиге куюп жебейсизби дейт. Потом Женя. Мен өзүм эле жакшы кишимин. Анан любой тамак жесем мага жакшы жагат да. Мага жакшы болду да, туурабы? Эми сен үчүн эми кесеге ти, наверное, предлагаешь мындай кесеге коюп иштеппи? Мен карага төнүп калыптыр. Мындай кесеге коюп иштеп атасыңбы? Бар мындай кесе? Это же мыть надо. Вот казан. Ой, казан до сих пор горячий. Тиги билим жөнүндө Японияга кантип барса болот? Посольствого барасыңар, киресиңер, япон кыздарга айтасыңар, мен кыргызмын, Японияга баргым келип атат. Анда тиги кыз айтат сага, паспорт ойногайшымас депчи. Паспортты бересиңер, виза коюп берет. Анан виза койгондо сурайт, виза коюу урнасында. Сүрөт алып кел деп. Так что заранее сүрөт алып баргыла. Анан сүрөт алып барганда айтышат. Цель поездки деп сурашат. Зачем ты едешь в Японию? Тиги Сапарбекке жолуккан бартам десең айтат, тиги Саппоросангабы? Анда эмне турист болуп барасыңбы деп сурайт. Анан сен айтасың, жок, мен рабочий работага бартам деп айтасың. Туурабы? Мен туура айтып атамбы, Руслан? Десем, алар айтат, работага бартасыңбы? Анда рабочий виза алыш керек да. Туурабы? Рабочий виза алыш үчүн кто вас пригласил деп сурайт. Силер жөнүндө бияка кире албайсыңар да, туура да. Кто вас пригласил дейт. Анан силер айтасыңар, мен деген Toyota деген автомобильный компания чакырды, мен ошол жака барып иштейм деп силер айтасыңар, туурабы? Я правильно рассуждаю? Или я ошибаюсь? Айтып койгочу. Ой, рахмат за комментарий. За лайки. 70 киши отурат. Onu качып кетти. Бул байкеден пайда жок депчи. Туурабы?
Алар айтат: ну, если вас Toyota приглашает, значит, вы ценный специалист. Деп, английский знаете деп сұрайды. Ошондо эмне деп жооп бересиңер? Кесме, койдун кесмеси, коздун кесмеси. Операторша кесме. Туурабы? Силер айтасыңар: Toyota барып иштейм, английский билем, ите классный сварщик мен деп айтат. Айтасыңар, анда айтат: сварщик болсоң жакшы экен, анда Абдышүкүр, рахмат. Анда приглашение алып кел, көргөз дейт. Правильно? Потому что жөн эле виза бербейт да. Анда силер айтасыңар: кайсы приглашение дегенде алар айтат: ну, Toyotага баратасың да, туура? Toyotага барып сварщик болуп иштейсиң английский тили менен. Ну, давай ошол Toyota чакырганга рабочий виза алыш үчүн, сен ошол жака учуп барыш үчүн, сен учуп барганда, Toyota заводко учуп барганда сен Абшыда жашашың керек да, туурабы? Япония жашоо кымбатпы дейт. Күнүгө 5000 сом кетет. Я правильно рассуждаю? 5000 сом кетет. Абшыда жашашыңар керек. Официально зарплата алам десеңер, алар силерди страховка төлө деп чыгышат, туурабы? Ну, вдруг кечинде Абшыча баратканда башына кирпич түшүп калып кетсе, больницага барсаң страховкаң жок деп сени албай койсо өлүп каласың да, туурабы? Ошон үчүн заранее страховка төлөш керек. Короче, или приглашение на работу в Японию фирмадан. Любой. Ошто болобу, Бишкекте болобу, Ташкентте болобу, Алматыда болобу, Находкада болобу. Бияка келиш үчүн виза керек. Бияк деген остров. Островду кыргызча эмне дейт? Ну, островный государство эмне жазып койгучу? Акылым албайт эле. Ну, материк. Менби? Скорпион. 1960 не oldu? 1960 года, по-японски 35 года. Хейсей. Жок, Хейсей эмес. Шоуа. 35 жыл. 35 жылкымын. Не oldu? Наным төнүп калды. Нан жок, каяктан, Нан жок болсо. Пожалуйста, келиңер иштегиле. Но балдар бар экен, көчө тиги Хиросимада жер титиребедиби? 5 балл, 5,5 балл. Ошол жакта медик балдар иштейт. Көлтөс чыгып айткан, Ошто университеттерде набирают на курсы японского языка. Тил жаттап, анан бияка жумушка жиберет депчи. Акыл? Ну, напиши акыл, какой, бир суроо. Чочкобу же эмне? Ну, говори, задавай. Я слушаю внимательно. О, кесмен түгөндү уже. Саатыңыз канча сом? Канча сом болду экен азыр? Сомун билбейт экенмин. Доллар менен айтайын, түшүнөсүңбү? Азыр күйсүн деме. Азыр айтам. Телефон күйсүн, телефон